Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Биз азыр Ош облусуна караштуу Мады айылында турган чагыбыз. Мындан туп-туура 5 ай мурда тилсиз жоодон улам жабыркаган дал ушул Мады айылындагы 5 адашпасам же 4 үй бүлөгө УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев селден жабыркагандарга үй салып берүүнү уадалаган. Дал ошол селден жабыркагандардын катарында 4 баланын энеси жалгыз бой айым Айзат айым дагы болгон. Бүгүн дал ушул Айзат айымдын кубанычын тең бөлүшүү үчүн атайын үйүнө конок болуп келип калдык. Немесе баарыбыз чогуу биргеликте дал ушул Айзат айымдын үйүн көрүп чыгалы. Келиңиздер. Эшик ачык экен. Эшик ачык. Айзат эже. Саламатсызбы? Келдик эже, кандайсыз? Куш келдик эже, үй кут болсун. Аябай сонун болуп кеткен турбайбы? Салам алейкум. Кандайсыңар? Жасалдым. Жакшы, рахмат эже. Өзүңүз кандайсыз? Өзүңөр суукта жүргүлөгө киргилесиз. Айзат эже, баягы сиз бизге чыкканда аябай бир биздин көрүүчүлөрдүн колдоосуна дагы ээ болдуңуз десек дагы болот да. Аябай сизди жакшы көрүшүп, көпчүлүгү бир жакшы сөздөрүн айтышты. Кайгырба деп көпчүлүгү. Рахмат. Анан келиңиз өзүңүз тууралуу айтып бериңизчи. Мен ушул атым Айзат. Өзүңөр буга чейин тартып кеткендей эле 4 баланын энесимин. Ушул кырсыктан улам үйүбүз кичине кырсыктап калып, Алланын өкүмү менен жакшы адамдарды себеп кылып жөнөтүп, үйүбүз сак өргөзүп бүтүп отурат. Аллага бээсеп шүгүр. Баягы айтып койдук, Алла таалам алам десе бир паста, берем десе бир паста деген сөзгө мындай ынанып отурам да. Аллахыма бээсеп шүгүр. Ушул басыя келгенде деле айттым го, ушул аябай мындай кошуналарым көрүп, жалгыздыкта ушундай болот экен деп аябай арданы ыйлап отурганымда ушул Кыдыр Шайыштын баласын, жакшы адамдар баласы Таймураздар келип себеп болуп, үйүм салынып, азыр көрүп атканыңардай жапжарык, соп-сонун, заманбап дегендей үйдө отурабыз. Аллахка бээсеп шүгүр. Ошол момент, ошол убакыттарда иштен чыгып кеткен элем. Алла таалам берип, сүйүнтүп үйүбүз бүтүп, сүйүнүп отуруп, онун арасында иш чыгып, иштеп атам дагы. Ошол укам тамактана турган жер ачып, ошол жерге эже келип жардам бериңиз деп, ошо укам менен кошо иштеп атам. Жолдошум Раматылык Азамат 2020 июнь айында өткөн. Ошо 2020 бери эле тарбиялап келем. Кайната кайнемдер жок. Бир кайнагам, бир кайын сиңдим бар.
алар дагы турмуш көрүп үйлөнүп алар өздөрү бөлүнүп кеткен. Бул ушу биз жашап аткан ата эшик болгон. Мен 4 балга менен ушул жерде калганмын. Жолдошуңуздан калган үй болчу? Жолдошуман калган, кайынтаганы менен калган, жолдошуман калган үй. Ушул жерде биз жашайт элек. Чоң балам, азыр ушул моментте чоң балам 16да, кызым 14тө. Мектепте? Чоң балам 11-класс, кызым 9-класс, 3-чү уулум 4-класс. Ол эртең январда 10го чыгат. Кичинекейим 5 жашар. Ушу жолдошум өткөндө 6-класс, 4-класс, 5 жашар, кичинекейим 8 айлык болгон. Али не деп коет, өлгөн өзүн сорur деп коебу. Жаткан жер жайлуу болуп, эчтен болсун. Жолдошумдун тагдыр пешене, Алланын айтканы, Алланын буйругу, эч нерсе дей албайт экенбиз. Ушу ковидте байланыштуу өтүп кетти. Жолдошум дагы одан бери мына убакыт өтүп, кичинекейим 5ке чыкты. Балдарым чоңоюп калышты. Аллага бесеп шүгүр, колуман иш алып, чоңоюп, жардам берип калышты. Кудайга шүгүр, балдарым чоңоюп калышты. Баягы 4 баланы жалгыз чоңойтуш аял киши үчүн кыйын эле болуш керек, Тем более ошол убакта жаш болсо. Ооба, мен турмушка жаш чыкканыма байланыштуу, чынын айтсам, акча каяктан келет экендигин билбейт элем, негизи жолдошум бардачы. Анан, конечно, баягы жолдошум туюстан өтүп кеткенде мен балдарым кантип багам деген суроо мен кулагыма жаңырат эле да. Мен көзүм алиги апа курсагым ачты десем бере турган эч нерсем калбай кала тургандай элестеткем деми. Пандакемиз да баягы деп көрсө атылып тирүү жандын ырыскысын койбойт дейт экен го. Ушундай эл катары ушу тиргилик кылып, иштеп, бала чаканы багып келип атабыз. Албетте атасынын бардагыдай деп айта албайм. Алынын жетишинче багып келип атам. Конечно, жалгыз аялга мындай, конечно, кичине мындай чындыгына келгенде кичине кыйыныраак болот. Бирине жетсе, бирине жетпейт дегендей. Бирок Кудайга шүгүр, Аллага бесеп шүгүр, элдин катарында алым жетишинче багып келатабыз дегендей. Ошо эже баягы жана да айтып калбадыңызбы, эркектин жоктугу ошол баягы учурда билинип, ошо биз тартып атканда бир көзүбүзгө жаш алган болчусуз да. Аны мен азыр деле эслесем көзүмө жаш алам. Негизи ошол мен ошондо ушунчалык катуу ардантканы, баягы сел келген биринчи күнү баягы көпчүлүк тууган урук менен келип тазалабыз, ушулап билбедик да. Анан кийин бар жой келип акимияттан, ал жактан, айыл өкмөттөн, айыл башчылар, айылдагы ушул жаштар коому бар, ошодон, мечиттен имамдар келип кабар алып, ушундай болуптур деп кетип атышты. Баягы эртеси күнү бар өзүнүн иши менен айылдын баарына сел келген, бар үйүн тазаламай, атам өзү 70 ашкан чал болуп калган аксакал. Анан барып атам келип, балам ушул үйүңү салып беребиз, ыждат болбойт деп баары кетип калды. 4 балам менен эле калдым. Анан мен ушу эң баягындай ушул моментте ушунчалык катуу ардан ыйлаганым, кошуналар үйүндө эркек балдары бар, достор келип, саманын чыгар, оягын чыгарып атат. Кошуналардын үйлөрү келип, эмчестен келип, баягы акылдарын бузуп тазалап атат. Мен эле отурам, баягы аял кишибиз го деп мен эле калып калгандай болуп эле эшикке чыгам, кирем. Ушул баары бир үйдөгү эркеги жок, ушундай болот экен да деп эле өзүмчө арданып бир роса ыйлагам да ошондочу. Алла, мен ушу 4 балам менен кантип мындай кылып ордуна коюп кала калам деп роса ыйлагам да ошондо. Силерге деле айттым го баягында. Роса ыйлап эметкенде Алла Таала пенде, биз пендебиз да баары бул нерсеге. Алланын казынасы чексиз дейт го, биз аны билбей туруп эле ардан ыйлайбыз го. Ошондо чындап негизи ыйлагам. Ыйласам балдарым апага жат болбоң. Алланын айтканы болот деп ушунча балдарыма ушу рахмат дейм. Ошолор менен сурап турганда. Анан кийин эле ушул жакшы адамдар себеп болуп келип эле үй салып берет дегенде ушу сүйүнүчүмө чек жок. Сүйүндүк. Өзүңүз кошулуп жүрдүңүз болуш керек баягы бул Эми ушул өзүм эле ушу айылдын кызымын да, бир эки көчөнүн арасында атамдын үйү. Анан усталар иштеп атса таштап кете албайсың да, келип мен оокат тамагың ашыңарды мен кылып берем деп аларга үйдөн муздак чайыбызды көтөрүп келип, ушул жерде кечке тамак кылып даярдап, баягы бир кыш койгон сайын сүйүнөм го. Үйүбүз ошентип бүттү деп да конце ушул жерде турдук. Балам болуп, иш кылып. Кайнагамдар келип кабар алышты. Дагы ушул неме менен силерге пайдаланып, Кыдыр Шайыч, Камчыбек Ташиевичтин үй бүлөсүнө, Таймураска,
жана ошо менен кошо биз менен кошо аралашып жүргөн ушул жерде прораб арстандарга, канат балдар ошолор келип сурапка бара алып турушту. Дагы ошо менен кошо өзүнүн айылдан жардам беришти, мечиттен имамдардан жардам беришти, классташтары жардам берди, канча тааныштар, анча мынча Россиядан тааныштар акча которуп жардам кылып ал дешти. Ушу жардам берген элдердин тууганы кийин мага ушу бизге жардам берген инсандардын баарына ыраазычылыгымды билдирем. Аллахым ушул бизге бирди берсе, ушу берген адамдарга Аллахым эки эселеп кайтарсын да деп отурам. Рахмат чоң деп. Сүйүүнүзгө чек жок. Келиңиздер же эми үйүңүздүн ичин биз менен таанып Жүргүлө, сизге үйдүн ичин көрсөтүп чыгайын. Бул чекеден баштай берели. Бул жер ушул топка деп коет экен, от жага турган жер. Бул жер отоплениянын от жагабыз. Көргөндөй бар жогу тегиз ысыт. Бул жак ошо кухня, тамактарды жасайбыз. Тамактар жасап неме кылабыз. Андан чыкканда эле бул жер тамактар ал жакта жасап, бул жерде бала чакабыз менен тамактанабыз, телевизор көрөбүз. Анан дагы жалпы канча бөлмө болуп калат ушунда? 4 комната, душ топкасы менен 6 комната. Бул жака мен 2 кызым менен уктоочу бөлмөбүз. Бул жака мен 2 кызым менен жатам. 2 кызым бар. Бул жака келсек, бул жер 2 уулумдун комнатасы, бөлмөсү. Детский экен, аябай сонун көрүнөт экен аркы сырты. Ооба, олор жыргап эле кар жааганда айнектен карап отурабыз биздер. 2 уулум ушул жерде жатат. Шкафтар менен ушул жерде. Анан бул жагы Конок бөлмө окшойт, бул жак. Ооба, конок бөлмө. Столдор жыйлап койгонбуз. Ушу эң чоң бөлмөбүз ушул жерде. Бул жерде 24-25 адам кеңири эле батат экен. Кече Кудай кылганыбыз эле кеңири болду. Ушул даярдап койдук. Ушу 3 зал комната, зал, балдар бөлмөсү. Бул жак апинер комнатасы дагы сизерге бул жакта бар жогу. Үйдөн суу чыгыптыр, демек. Ысык суу, муздак суу бар жогу. Сонун бул жагы ушул душевая комната деп коебуз. Анан чыкканда бул Ушу 6 комната болду да баары. Дизайндары биз эч нерсесине кирише албадык. Мындай деп. Эми өзүбүз сунушубуз киргизип, мындай болсо дедик, бирок баардык стиль, азыркы заманбап, люстра, обой баарын өздөрү жасашты. Биз эч нерсе көзүбүз бизге жаңылык болуп эле карап турдук, эсибиз ого элечи. Анан баары ушул өздөрү ушу прорабтардын өздөрүнүн стили, ошол өз проекттин ичинде баары бар экен. Ошонун баарын жасап беришти, сонун кылып. Санескалар да өздөрүнүн чеберлерин алып келип тиктирип берди. Уже биз килем буюм суюмдарды алдык, шкафтарды. Калгандарын баарын ушул сонун кылып бүтүрүп беришти. Жалпы канча убакытта бүтүп калдычы ошондо? Мен таң калганым ушул баягы эркек сөзүнө турат дейт го, ошол Таймураз өзү айткан, эже 2 айдын ичинде бүтүрүп берем дегенде айтканды ровно 2 айда бүтүрүп берди. Мен ошого мындай сөзүнө турган эркек сыфаты бар деп бааладым да. Таймураздардын командасын Таймуразды 2 айда бүтүрүп берет деди. Ошо июлда баштаган, июль болсо август сентябрда бүттү. Июлдун 15-ине баштады. Сентябрдын 15-ине бүттү. Аларга деле рахмат деп автомат иш кылышты гочу. Автомат мындай бир дем алайын деле дебейт да, зыңк кылып иш кылышты. Биз карап турдук, рахмат. Алдыда дагы эже мынакей буюрса балдарыңыз чоңоюп калыптыр. Кандай пландарыңыз бар? Негизи өзүңүз кайсы кесиптин ээси болчусуз, дагы алдыда кандай пландарыңыз бар? Мен өзү бухучетко тапшырганмын, бухгалтер өзүмдүн кесибим. Анан биринчи экинчи курста одан кийин жездеңем фло окуган деп коеюнбу. Ошо анан азырынча, конечно, келечекте пландар аябай көп. Балдарымды окутсам, баардык балдарым окуш керек, эми окутам, үйлөйм, жайлайм деген эле пландар, Кудай кааласа. Ошо самое главное, ошо азыр менин эми оюмун баары эле ошо балдарыма бөлүнгөндө, ошо балдарымды окутсам,
жайласам, үйлөсөм, турмушка чыгарсам деген эле пландар. Калгандар эми Алланын айтканында. Бир айтмакчы, эртеңки күнгө чейин жашайлычы дейт го. Мынакей өзүңүз айткандай балдарыңыз, кыздарыңыз чоңоюп калыптыр, жаган гана үйүңүздө тойлор болсун, жакшылыктар болсун, жакшы ак жол той үйлөрдүн катарын толуктасын. Силер да куш келипсиңер. Келип тургула. Ушул жака келгенде чай ичкенине рахмат чоң. Дагы ошо менен кошо дагы моменттен пайдаланып дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Бизге ушул Кыдыр Шайыш Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсүнө, Таймураска жана биздин үйүбүз бүтүп, канча кыйынчылыктан чыгып кетсин деп бизге салымын кошкон адамдарга баарын айтып өтүп кеттим. Баарына рахмат чоң, Аллах ыраазы болсун. Дайым үйлөрүңөрдө негизи бар кыргыз элинде жакшылыктар болсун, эч качан да жамандыктар болбосун. Ар бир үй бүлөгө, ар бир